Саид. Бүгүнкү заман. Ошондон көп убакыт өтпөй эле Хамит өзлөрүнүн кишилери менен Саид аттуу адамдардын баардыгын издеттирип, таптырып, алдырып келе баштады. Дээрлик Ауганстандын айылдарынын да, калааларынын да эч нерсесин калтырбай шимшилеттирди. Тигилер издеп жүргөн Саидти тигилер эч жерден таппай коюшту. Ар бир келген Саид аттуу адамдардын баардыгы «Жок, бул эмес» деп башын чайкап жатты какар. Алар ар кандай жаштагы, курактагы Саидтер болчу. Чыныгы Саидтин курагы канчалар деле, силер бир нерсени жаап, жашырган жоксуңарбы менден? Хамит алда нерседен шек санай экөөнүн кайра-кайра сураштырып жатты. Ал жигит 30-дардын тегерегинде болчу, ал үйлөнө элек бойдок. Мындан бир топ жыл мурун биздикилер менен орустардын армиясы согушуп жаткан маалда биз тарапта кызмат өтөгөн. Кийинчерээк Жуман Аманганинин тобуна кошулуп, Кыргыз жергесине чейин барып келген. Аны бул жакка жөнөткөнүнө дээрлик 6 айдай болуп калды. Биздин келгенибизге эле 4 айдан ашып кетти. Эмнегедир акыркы мезгилдерде Хамит жанталаша Саидти каттуу издетүүгө ала баштады. Эмне себептен аны мынчалык жанталашып издетип жатканына Кахар менен Каныбек таң калып жатышты. Кечинде бөлмөлөрүнө келип жатканда бул теманы кайрадан талкууга алышты. Чын эле Саид бул жакта жокпу? Аны тааныгандардын баарынан сураштырып чыктык. Бүт эле көрбөгөндөрүн айтышууда. Эмне балким? Ал бул жакта таптакыр эле келбеген чыгар. Бул жакка кеттим деп коюп, изин жашырып Кыргызстандын же Тажикстандын бир бурчунда жүргөндүр. Жалгыз жорткон бөрү каалаган жагына жүрө берет да, үй бүлөсү же шериги да жок болгондон кийин жашоосу кайсы жерде өтсө да ага баары бир да. Менимче ал өзү жашырган алтындардан эч убакта алыс кетпейт. Андай болушу да вполне возможно. Бирок атайын келгенден кийин бул жакты түп көтөрө издеш керек. Балким таап калабыз. Анын үстүнө Хамит да бизге көмөк көрсөтүп жатпайбы? Таң калыштуу нерсеси, ал эмне себептен эле буга баш ото менен киришип алды? Ал дагы бир нерсенин жытын сезип калган го дейм. Өткөн жолу менден шрам деген эмне деп сурады. Ал сөздү каяктан укканын билбейм. Сен айтпадың беле? Анын сол жагында шрам бар деп. Ошо сөздү кармап алса керек. Ал сөздү кайдан угат эле биздин сүйлөшкөн сөздөрүбүздү аңдытып, тыңдап жүрөбү? Балким бул бөлмөдө экөөбүздүн сүйлөшкөн сөздөрүбүздү тыңдай турган аппараттар болуп жүрбөсүн? Болбосо Саидке мынчалык баш ото менен кийлигишпей чуркубайт эле го. Андай болушу да мүмкүн. Сактыкка кордук жок дегендей, сак болбосок болбойт. Эртең бөлмөнүн ичин кылдат текшерип көрөлүчү. Ушуну менен экөөнүн сүйлөшкөн сөздөрү токтоду. Жарыкты өчүрүшүп, уйкуга кетишти. Угуучу аппарат дубал бетине аябай тыкан жерге орнотулгандыктан аны эч ким таба албайт болчу. Хамит экөөнүн сааттарына да угуучу аппараттарды орнотуп таштаган. Саатты чечип, ваннада жүрүшкөндө окшош сааттарды коюп алмаштырып кетишкен. Экөө каяк жакта жүрүшсө да сүйлөшкөн сөздөрү Хамитке угулуп турчу. Саидти бекеринен издеп жүрүшпөгөнүн билип, бир нерсени сезип калган соң, өзү да эбактан бери издештирип кирген. Арадан 2 ай убакыт өткөн соң Хамит Каныбек машыктырып жаткан залга келди. Жигиттердин ийгиликтери болуп жатабы? Өзүңөр карап сынап көргүлө. Каныбек чыгыш элдеринин мушташуу ыкмаларын жакшы өздөштүргөн 2-3 жигитти ортого алып чыгып мушташтырып көрдү. Бул көрүнүш анын копулуна толдубу, толгон жокпу, эч нерсе деп айткан жок. Каныбекке суроолуу кайрылды. Дагы жарым жылга чейин өзүңөрдөй кылып жок дегенде бир адамды даярдап бере аласыңарбы? Себеби дегенде ушул келерки күз айларында кандуу спорт деп аталган эрежесиз мушташуу боюнча Япониянын Токио шаарында бүткүл дүйнөлүк мелдеш болуп өтөт. Ага мен кыйын дегендер гана тандалып бара алышат. Биздикилер 2 жолу барышып жеңилип келишти япондорго. Ал жакта чоң байге коюлат. Ошого бир адам даярда. Эгер даярдай албасаң, анда ага өзүң катыш. Жок дегенде 2-чи, 3-чү орунду жеңип алганда жакшы болот эле. Кана, бул колуңдан келеби? Эгер келет десең, мен тааныш кишилериме айттырып, жаздырып кое берейин. 6 ай өтө эле кыска убакыт го. Балдарды даярдай алабызбы ушул кыска мөөнөттүн ичинде? Анын үстүнө буга катышыш үчүн темирдей эрк, талыкпас эмгек керек. Биздин балдар азырынча андай деңгээлге жетише элек. Андай балдар бизде жокпу? Эмне үчүн жок? Бар албетте, бирок убакытты анан талбас эмгекти талап кылат. Кана айтчы, даярдай аласыңбы? Аракет кылып көрөйүн, колдон келишинче. Так жооп бер, же бар, же жок деп. Өтө эле кыска убакыт болуптур. Даярдайын бир экөөнү, ошолордун кыйындарынын кыйынын тандап алабыз. Айла кетсе, өзүм катышып көрөм. Эң жакшы, бир сөздүү болуп,
ушул сөзүңдө тургандай бол. Ошондон баштап Каныбек 3 жигит тандап алып, өзүнчө машыктыра баштады. Бир күнү спорт залында өзүнүн балдарын машыктырып жатканда, күтүлбөгөн жерден Кахар келип калды. Ал мындай убакта эгерим келчү эмес. Бери келчи Каныбек, сүйлөшө турган сөздөр бар, өтө важный. Каныбек машка бергиле деп бирөөсүнү дайындап коюп, бери басып келди. Эмне болду? Деги тынчылыкпы? Тынчылык болсо бул жакка келмек белем. Кыскасы мындай. Мен Саитти көрдүм. Аны таап бул жакка ээрчитип келишиптир. Мен Хамит ишек алып калбасын деп, ал эмес деп койдум. Аны кое беришти. Артынан узата карап турдум. Кыскасы ал тегеректе эле жүрөт. Фейзабад шаарынан чыгып кете элек. Үлгүрсөк аны кармайбыз. Ошол себептен дароо эле сага келдим. Кеттик анда. Аны колдон чыгарып жибере электе дароо кармайлы? Каныбек шаша-пуша кийине экөө сыртка жүгүрүп чыгышты. Анын ары жакта турган машинелерин от алдырыша, көчөгө атып чыгышты. Хамит эртеден бери Кахарды аңдып келаткан болчу. Көп өтпөй эле алардын артынан Мерседес машинеси жылып чыкты да, тигилердин соңунан түшүп жөнөдү. Honda машинеси Фейзабад шаарын кыдырып, Саитти издеп жүрдү. Дүкөндөрдү, ашканаларды, мейманканаларды кыдырды. Акыры келип мурун өздөрү келгенде жатышкан мейманканага келип такалышты. Анда иштеген кызматкерлерден ак чапан кийип, сакал мурутчан, оң жак жаагынын алдында чоң тырыгы бар жигиттин келген-келбегенин сурашты. Мейманканадагы кызматкерлердин баардыгы экөөнү таанып калышкан. Ошол жигиттин 2-кабаттагы 121-бөлмөгө жайгашканын айтышты. Каныбек менен Кахар экөө бери басып келип, өздөрүнчө сүйлөшө кетишти. Эмне кылсак? Тикелей эле бөлмөсүнө кирип барсакпы, анда чочутуп алабыз го. Мобул калем сап, аппаратты төш чөнтөгүңө салып ал. Мен кошуна бөлмөдө экөөңөрдүн ар бир сүйлөшкөнүңөрдү угуп турам. Үстүңкү кнопкасын басып койсоң, угула берет. Эгер бир нерсе болсо эле жардамга жетип барам. Каныбек жоон, кооз калем сапты Кахарга карматты. Ызы чуу болбосун, сак бол. Ал бүгүн күн кеч кирип кеткендиктен үлгүрүп кете албай калды. Автобустар сырт жактагыларга таңкы саат 6-лардан баштап чыгып кете баштайт. Ошого чейин бир топ нерселерге үлгүрүп, жетишишибиз керек. На всякий безопасности пистолетиңди алып ал. Бар жөнө, болуптур, жолуң болсун. Кахар калем сапты төш чөнтөгүнө салып, тепкичтер менен акырын 2-кабатка көтөрүлүп кетти. Каныбек төмөн жакта мейманкананын кызматкери менен сүйлөшүп калды. Мага 126-бөлмөдөн бериңизчи бир суткага. Аны ээлеп коюшту жаңы эле, телефон аркылуу. Анда 124-бөлмөнү бериңизчи. Ал дагы бош эмес. Биринчи гана кабатта бар. 2-кабаттагыларды болсо бүт ээлеп алышты. Болуптур. Биринчи кабаттан болсо деле бере бер. Биринчи кабаттын эң четки жагында. Силерге эмне болгон? Жакшы бөлмөлөрдөн тандап берчилиңер го бизге. Азыр ушундай, келген-кеткендер көп. Бөлмөлөрдүн баары бош эмес. Каныбек мейманкананын башчысы менен сүйлөшүп атканда, сырттан кара көз айнек тагынган эки адам кирип келишти. Алар Хамиттин кишилери экенин Каныбек жазбай тааныды. Экөө аны көрмөксөн болуша, 2-кабатка көтөрүлүп кетишти. Кызык, булар бул жакта эмне кылып жүрүшөт, же тааныштары барбы мейманканада? Тааныштары болгон күндө да бирөөсү эле келмек, мени менен учурашышмак. Каныбек өз алган бөлмөсүнө кирди дагы, ушуларды ойлоно кетти. Балким булар Кахар экөөбүздү аңдып келишпесин, мүмкүн Хамит бир нерсенин чет чеберин билип калган чыгар. Ал акырын келип, терезенин жалюзисин көтөрүп, көчө жакка бир сыйра көз жиберди. Анан тээ алыс жерде токтоп турган өзүнө тааныш кара Мерседес машинесин көрдү. Бул Хамитке тиешелүү машине. Ооба, дал өзү. Бул машинени бизге сунуштаганда биз аны албай, отказ кылып анын ордуна Honda машинесин албадык беле? Здесь что-то не то. Каныбек кайрадан жалюзини жаап бекитип, керебетке чалкалай жата кетти да, чөнтөгүнөн кичинекей радиого окшош кутучаны алып чыгып, Кахар менен Саиттин сүйлөшкөн сөздөрүн тыңшап уга баштады. Жаңы бир тууган, мурунку заман. Жоломан мерген Улукбектин кыймыл-аракеттеринен дароо эле көп нерсени баамдай койду. Мынча байлыкты кайдан таап алып жүрөсүң? Же Кудайым сенин пешениңе ушинтип жазганбы? Муну укканда Улукбек каттуу селт этип алды да, дароо мунун көзүн курутуу керек деген ой кетти. Анын көздөрүнөн ар бир кыймыл-аракеттеринен бүт нерсени байкап турган мерген мыйыгынан жылмая кетти. Улукбек койнуна акырын колун салып, кош миздүү шамшарын кармап турган болчу. Коркуп, чочулабай эле кой, мен өмүрү байлыкка кызыгып көргөн жан эмесмин. Менин байлыгым ден соолук, анан үй бүлөм. Мына булардан эмне пайда? Ал колу менен капта салынып,
оозу буулуп турган алтындар тарапты көрсөттү. Бул шайтандын азгырыгынан да жаман. Ар дайым кырсыкты, азап тозокту алып келет. Атүгүл буларды ар дайым кан, өлүм коштоп жүрөт. Адам баласы жылкы мүнөз келет. Буларың жакшы адамдарды дагы бузуп, жаман адам кылып таштайт. Буларга кабылган адам кекиртегинен тамак өтпөй, түнкү уйкудан калып, азап тозок, мүшкүлдүн баары ошондо башталат. Бул нерсе оорудан да жаман. Буга жолуктуң дегенче тынч жашооң бузулат. Колдон келсе булардан алыс болгонуң эле жакшы. Мынчалык байлык адам баласына өлүмдү гана каалап турат. Мынча байлык менен сен алыска да узабайсың, узакта өмүр сүрө албайсың. Өзүңдүн жашооңо жеткенде алтындарды алгындагы калгандардын көзүн курут. Болбосо мындай басканда эле сени өлтүрүп, байлыгыңды тартып алып кетишет. Менин сага айтаар кеңешим ушул, жигит. Жакшылап ойлон. Кой анда, мен кеттим. Жакшы кал. Алиги 3 карышкырдын терилерин ары-бери сыйрып ала койду дагы, Улукбектин артында асынып турган мылтыгына кызыга көз жүгүртүп алды. Анан атын темине жолуна түшүп, сапарын улантып кете берди. Улукбек анын артынан узата бир топко ордунан былк этпей карап турду. Анын карааны улам алыстан кичирейип олтуруп, бир кичинекей дөбөнү ашканда жок болуп кетти. Ошондо гана Улукбек эсине келгендей, ары жакта турган атын шапа-шупа мине коюп, тигинин артынан чаап жөнөдү. Эки дөбөнү ашып өткөндөн кийин гана аны кууп жетти. Токтой туруңуз, менде бир сөз бар. Мергенчемин айтат дегенсип, аттын тизгинин тарта, тигини суроолуу карап калды. Атын камчыланып каттуу чаап келген Улукбек эмне деп айтаарын билбей, бир азга олку-солку болуп кыйналып турду да, анан түндөгү окуяны төкпөй чачпай айтып берди. Мергенче анын сөзүн аягына чейин угуп укпай, атынын башын кайра мүрзөлөр жакка буруп, атына үстөккө босток камчы шилтеп, каттуу чапкан боюнча жөнөдү. Анын артынан жөнөгөн Улукбек араңдан зорго өлгүрүп, кууп жете албай кетип бара жатты. Алдыда бараткан мергенче атынын тизгинин тартып тартпастан, ошо күүсү менен эле атынан секирип түштү да, болгон күчү менен эски күмбөздү карай жүгүрүп жөнөдү. Анын артынан удаалаш эле кууп жете келген Улукбек атынан түшө калып, тигинин соңунан күмбөздүн ичине кирди. Ал түндө жаңы эле көмүлгөн бош топуракты эки колу менен чеңгелдеп казып жатыптыр. Улукбек жанына келип жардам берейин деди эле, кереги жок деп кагып койду. Бир топ убакыт өткөндөн кийин аял менен карышкырга жарымы жейилген наристенин сөөгүн кайрадан казып чыкты. Ага оролгон чапанды ары бери ачып, жерип, көзүн жума каттуу бир бакырып алды да, аларды кучактап баса жыгылды. Ошол боюнча былк этпей көпкө жатты. Улукбек дагы анын жанында ордунан козголбой отурду. Мергенчи бир аздан кийин кыймылга келип, башын көтөрдү да, кайрадан аялды кучактап алып, солкулдап ыйлап кирди. Шордуу башым, силерди сактап калганга дараметим болгон жок. Баарына мен күнөөлүүмүн. Жолборстун артынан эмнеге кууп кеттим экен? Үңкүрдөй көңөрдү жалгыз таштап эмнеге кетип калдым экен? О, шордуу башым, о кудайым, эми канттим. Мейли, ыйлап бугун чыгарып алсын деп, Улукбек да аны жайына койду. Ал ыйлап атып, аялды кучактаган боюнча бир топко былк этпей жатты. Тээ бир топтон кийин акырын эсине келе, жарымысынан ылдый жагы жок ымыркайдын бетинен акырын сылап, эңкейип өптү да, аялды да бетинен өптү. Мени кечиргиле. Баарына мен күнөөлүүмүн. Эми мен эч убакта өзүмдү кечире албайм. Ал экөөнү көпкө мелтиреп карап турду. Анан акырын өйдө боло берип, артка чыгып кетти. Көп өтпөй эле жаңы гана сыйрылган жолборстун терисин алып келип, бурчка койду. Күмбөздүн ичинде эки адам баткыдай тыкан кылып, төрт бурчтуу чуңкур казып чыкты. Анын алдына жолборстун терисин төшөп, наристе менен аялды аярлай, тыкан чүпүрөк менен уруп чыкты. Экөөнү катарлаш жолборстун терисинин үстүнө жаткырып, өзүнүн атынын кооз тердигин сыйрып алып, экөөсүнүн үстүнө жапты. Анан бош топурактарды эки чеңгели менен кылдат шилтеп көмө баштады. Арадан бир чай кайнамдык убакыттын ичинде аларды жер менен жер кылып, тегиз кылып көмүп бүттү. Сырттан таш алып келип, алардын үстүнөн киши тебелебегендей кылып, айланта жайгаштырып чыкты. Алардын жанына коюлган эки мылтык менен кылычты алып, бурчка коюп койду. Жанында турган Улукбекке көңүл бурбай, бул жерде жалгыз өзү жүргөндөй эле өзү менен өзү сүйлөшө иштерин жасай берди. Анан шашпай туруп алып Куран окуду. Анын катарында Улукбек да кошулду. Эртеден бери жардам берейин десе болбой, кагып коюп жаткан. Бул жолкусунда унчуккан жок. Куран узак дагы,
кырааты менен окулду. Куран окулуп бүткөндөн кийин гана ал Улукбекке кайрылды. Сага рахмат жигит. Канча калса дагы өз парызыңды аткарыптырсың. Мен сага ыраазымын. Атыңды да сурабаптырмын. Улукбек. Улукбек? Мен сенден суранарым, алдагы алтындарың менен колдон келишинче бул жерден алыс болууга аракеттен. Болбосо алтын издеп жүрүшкөндөр бул жерди кайрадан казып жибериши мүмкүн. Булар эми түбөлүккө тынч жаткандай болушсун. Кана айтчы, ыраазычылык иретинде менден сага эмне керек? Эмне каалайсың? Мындай суроону күтпөгөн Улукбек эмне айтаарын билбей шаштысы кетип калды. Анан ойлонуп туруп, эртеден бери өзүнүн сунушун айтты. Мен көрүп турам, аябай кыраакы, кайраттуу, атүгүл айткандарыңыздан жазбаган көзгө атаар да мерген экенсиңер. Менин бирден бир гана өтүнүчүм бар. Эгер колуңдан келсе, ушуну аткара алсаң, жакшы болор эле. Айта бер, тартынбай. Мен бул дүйнөдө төрөлгөн адамдардан эң эле жалгыз кокулой гана башым бар адаммын. Ата-энемдин ким экенин да билбейм. Бир туугандарым да жок. Ушул жашка келгени жер кезип, азаптанып жүрүп, жолдош да, дос да күткөн жокмун. Атүгүл үй бүлө да күтө алган жокмун. Кокулой жалгыз башым менен гана ээн талаада жалгыз жорткон бөрүлөрдөй болуп, башым оогун жакка минтип, ар кандай окуялардын куэси болуп тентип жашап, оокатымды өткөрүп жүрөм. Мен да көрүп турам. Силер да жападан жалгыз калдыңар. Менин бирден бир суранаарым, эгер колуңардан келсе, мени өзүңөр менен кошо ала кетип, же бир тууган ине, же уул кылып алгыла. Канча калса да кокусунан тиги дүйнөгө өтүп кеткен күндө мына булардай кылып папестеп көмүп, Куран окутуп турганга жок дегенде бир адам керек эмеспи? Экөө бир паска бирин-бири тиктешип, унчукпай катып туруп калышты. Сыягы мындайды мергенче да күтпөсө керек. Арадан бир топ убакыт өткөн соң экөө кол алыша, анан кучакташып калышты. Жоголгон кенчтин изи. Бүгүнкү заман. Экинчи кабатка көтөрүлүп барып, эшикти аяр такылдаткан Кахар коридордо эч ким жок бекен дегендей айланасына сактана бир сыйра көз жүгүртүп койду. Бөлмөнүн ичинен эч табыш билинбегендиктен экинчи жолу эшикти дагы катуураак такылдатты. Бир маалдан кийин каалганын ар жагынан тааныш үн укту. Бул ким? Мен. Эшик шарт ачылып, экөө бирин-бири тиктеше калышты. Кахар Саидти эски таанышын жаземдебей тааныды. Ал болсо Кахарды тааныбаган түр көрсөттү. Сизге эмне керек? Кандай Саид? Эч жериң өзгөрбөп турго? Ошол эле боюнча экенсиң. Мен сизди тааныбайм. Мен Кахармын. Бир убакта бир айылда тээ бала кезде чогуу жашаган, орус солдаттары менен согушканда да бир командада болгонбуз. Эстедиңби эми? Сага эмне керек? Кирсе болобу? Тиги унчукпай экөө бир топко тиктешип босогодо турушту. Кахар эмне максат менен келгенин Саид аны түшүнө алган жок. Бирок жөн келбегенин, болгондо да өтө маанилүү иштер менен келгенин жүрөгү сезип турду. Анан коридорго башын чыгарып, эч ким жок бекенби дегендей эки жагына көз жүгүртүп алды да, өзү артка боло берип, кир дегендей белги берди. Ал кирип кеткенден кийин дагы бир жолу сактана коридорго көз жүгүртүп, эшикти ичинен каттуу беките, бери көздөй басып келди. Кахар бөлмөнүн ичине бир сыйра көз чаптырып өттү. Жаман бөлмөдөн албаптырсың. Мен дагы бир убакта так эле ушул бөлмөдө жашагам. Тигил анын сөзүн аягына дейре чыгарбай, дароо эле чорт сүйлөдү. Эмне айтмакчысың? Кулак сенде. Болуптур, сөзүн тоготер жеринен эле баштайлы, убакытты созбой. Мен сени бир жылдан бери артыңдан сая түшүп издеп келе жатам. Мына, акыры Кудайым буйруп экөөбүз кезигиштик. Сен болгон Кыргызстанда мен да болгом. Сен катышкан Жума Наманганинин алдында мен да кызмат өтөдүм. Мына бул жакка кайтып келдиң эле, мен да келдим артыңдан. Сага эмне керек? Бул эң жакшы суроо болду. Сөздү алыстан баштаганда пайда жок. Эми келген максатымды айтып, тоготер негизги жерге өтөлү. Катылган казынанын картасы каякта? Алтындарды каяк жакка жашырдыңар? Андан эгерим мындайды күтпөгөн Саид бирөө жонуна ийне сайып алгандай чочуп кетти да, дароо койнунан тапанчасын сууруп чыкты. Кахар бир нерсе деп сүйлөйүн деп келатты эле, Саид аны сүйлөтпөй койду. Унчукпа, суроону эми сен эмес мен беришим керек. Кахар болуптур дегендей тур көрсөтө, тигинин айтканын күтүп калды. Саид аны эки колун желкесине алдыртты дагы,
Ары дубалжакка караттырып туруп, чөнтөк баштарын тинтип, аңтарып чыгып, төш чөнтөгүндөгү пистолетин сууруп чыкты. Анан кайра бери караттырып, столго отур дегендей белги берди. Кана айтчы, каяктагы катылган казынаны айтып жатасың? Кахар Кыргызстандагы окуяны чып-чыргасынан бери коротпой айтып берди. Так что, Сайт, менден аны жашырам деп ойлобой эле кой. Ушунча байлыкты жалгыз эмне кыласың? Жалгыздараак токой болбойт дегендей, аны жалгыз эч жакка ташып кете албайсың. Теги досуңду болсо алтындарды кызганып өлтүрүп койдуң. Мен аны өлтүрбөсөм, ал мени өлтүрүүгө көздөнүп калган. Баса айтмакчы. Мынча маалыматты кайдан алдың? Жашырган казына тууралуу кайдан билдиң? 2-3 жылдан бери Кыргызстанда эмне эшек таклап жүрдү дейсиңби? Жалаң ушул жоголгон казынанын артынан издеп жүрүп, күн өткөрүп келгем. Чуркаган албайт, буйруган алат деген кеп бар эмеспи? Кудайымдын буйругу экен. Ушунча 30-40ка жакын адамдын ичинен жалгыз сага буйруптур. Жалгыз эле мен кээнимди кайдан билесиң? Жоголгон казынаны тапкандан кийин өзүңөрдө жүргөн топтордун баардыгынын көздөрүн курутуп, 4 адам гана калгансыңар, туурабы? Бирөөсү башка топко туткун болуп калган, ал эми үчөөңөр болсо эч кимге билгизбей, казынаны башка жакка алып барып жашыргансыңар, туурабы? Тиги афган жигит ары жердеш, ары айылдык бир досуң экөөңөр өз ара сүйлөшүп алып, үчүнчүсүнүн да көзүн курут кылгансыңар, туурабы? Кийин экөөңөр Жуман Аманганинин кол алдында кызмат өтөп кеткенде, бул жөнүндө эч ким билген эмес. Токтой турчу, бул маалыматтын баардыгын каяктан уктуңар? Тигил башка топко туткунга түшүп кеткен аты ким эле, аты өчкүр. Эстей албай жатпаймынбы? Бактияр. Ооба, дал өзү. Ошондон бери жалаң ушунун үстүндө иштеп келе жатабыз. Мындай маалымат буга чейин эле бизде бар болчу. Маалыматтарды кантип алып жүргөнүбүздү айтууга болбойт. Ал секрет. Акыры казына силер аркылуу башка жакка катылганын билдик. Анан капысынан экөөңөрдү жоготуп жибердик. Сары Зиңерге чөп салып, артыңардан издеп жүрдүк. Эмнегедир айылдаш досуң дайынсыз жок болуп кетти, көрсө, анын көзүн өзүң курутуп койгон турбайсыңбы? Ким издесе акыры табат дегендей, мына акыры артыңдан сая түшүп, издеп жүрүп акыры таптык. Баса, бул жөнүндө тиги наркомафиянын жетекчиси, бизче айтканда босс Хамит билеби? Азырынча биле элек, бирок жытын алып бир нерсени сезип жүрөт. Демек алар билбейт дечи. Анда эмне мени издеттирдиңер? Афгандагы Сайт аттуу жигиттердин баардыгын бул жакка алып келдирдип. Ал биздин өтүнүчүбүз болчу. Биз ага кызмат кыла баштадык. Ал болсо биздин ушул өтүнүчүбүздү аткарып, сени таап бермек. Сен жөнүндө ага эч деле маалымат берген эмеспиз. Жөн гана таанышыбыз деп койгонбуз. Биз дегениңер ким? Сенден башка дагы ким бар? Сени издеп келген 2 адамбыз. Ал кыргыз, аты Абдырасул. Ал кайда азыр? Башка бөлмөдө күтүп отурат. Кыскасы мындай. Биз экөөбүз сага көмөк бергени келдик. Жашырылган казынаны кыргыз чергесинен алып кетүүгө биз сага көмөк кылабыз. Муну экөөңөрдөн башка дагы ким билет? Экөөбүз гана. Жок. Сен бир нерсе жашырып жатканың билинип турат. Тигилер атайын тапшырма менен атайын экөөңөрдү жиберсе керек. Тигилериң ким? Өзүңөрдүн тобуңдагылар. Биз болгону 5 адам болчубуз. Үчөөсү түрмөдө, экөөбүз болсо ал жактан качып чыктык. Кантип качып чыкканыбыз тууралуу кийинчерээк газетада жарык көрүп, атайын издөөдө жарыялашкан. Кааласаң, ал гезитти сага көрсөтөм. Ошо маалда Сайт дубалда илинип турган саатты карап аткан болчу. Саат түнкү 10дон өтүп 11ге жакындап калыптыр. Күтүлбөгөн жерден ал пистолетин Кахарга суна буйрук бере сүйлөдү. Колуңду желкең ал да, ары кара. Кахар анын айтканын жасады. Сайт эч ойлонбостон колундагы пистолети менен желкеге уруп калды. Ал оңкосунан сайла эси ооп жатып калганда, ары жактан жип алып келип, 2 колу бутун байлап, үн чыгара албагандай кылып, оозунда таңып, керебеттин алдына сойлотуп жиберди. Анан ал көрүнбөгөндөй кылып керебеттин үстүн одеял жаап койду. Эч ким жок бекенби дегендей, акырын эшикке келип, кулагын түшүп, коридорду тыңшады. Коридордо эч табыш билинбейт. Бөлмөнүн эшигин ичинен жакшылап бекитип, дароо балконго чыкты. Кошта бөлмөлөрдүн баары күйүп турган эле. Балкондун жээгин карап, асылып, төмөн түшүүгө аракет кылып, мүмкүнчүлүк ала албай койду. Эптеп тырмалаңдап жатып, балконго жакын өсүп турган бактын бутагына асылууга аракет кылды. Ага эптеп жетип алып, бактын бутактары аркылуу төмөн карай шыпырылып жөнөдү. Буту жерге жетпей калгандыктан асылып турган бутакты кое берип, төмөн карай секирип түштү. Ошо маалда күтүлбөгөн жерден 2-3 караан анын үстүнөн басып калышты да, 2 колун артына кайрып, желкесине бирөөсүнүн пистолети такалды. Эртеден бери экөөнүн сүйлөшкөн сөздөрүн угуп отурган Каныбек колдоруңду желкеңе ал да ары кара деген Сайттын акыркы сөзүн укту.
Анан эмнегедир көпкө чейин экөө дымып калышты. Бир аздан соң кимдир бирөөнүн терезесиби, балконубу ачып аткан дабышын уккансыды. Каныбек дароо эле бир нерседен шек санай пистолеттин чөнтөгүнө салды да коридорго чыгып экинчи кабатка көтөрүлүп жөнөдү. 121 бөлмөнүн эшигин такылдатты эле, эч кандай дабыш чыккан жок. Дагы каттуураак такылдатып көрдү эле, эч белги билинбеди. Анан болгон күчү менен тарсылдатып эшикти каттуу жулкуп көрдү. Бир аз турган соң эки жагына көз жүгүртө артка кетенчиктей күү менен келип буту менен тепти эле, кулпусу сынып кетти. Колунда тапанчасы бар бөлмөнү буту менен тээп, талкалап жаткан жигитти көргөн коридордо кетип бараткан аялдын эки көзү алактай өз бөлмөсүнө кире качты. Каныбек дагы артка кетенчиктей экинчи жолу күөлөнүп келип тепкенде каалга сынып кетти. Ошол көзү менен кирип барып, бөлмө ичинен эч кимди таппай калды. Балкондун эшиги ачык экен. Төмөн жакка көз жүгүрттү. Караңгыда кыбырап сыбырап жүргөн 5-6 караанды көрдү. Кайра шашыла бөлмөгө кирип келди. 3-4 жигит ага пистолеттерин кезеп турушуптур. Бирөөсү Каныбекти ары тартып туруп, эки колун артына кайрып жип менен байлап жиберди. Көп өтпөй эле мыйыгынан жылмая сырттан Хамит кирип келди. Бери жактагылар бөлмөнүн ичин ары бери шимшилеше, керебеттин алдында эки колу, эки буту байлануу, атүгүл оозуда таңылуу эси ооп жаткан кахарды сууруп чыгышты. Алар эч нерсе деп сүйлөшкөн жок. Эми кол байлануу, Каныбек менен кахарды алдыга салыша сыртка алып жөнөштү. Хамит артта калып, мейманкананын кожоюнуна ыраазычылыгын билдиргендей бир канча доллар акчаны таштап койду. Мага көмөк бергендигиң үчүн, калганына болсо тиги сынган эшикти оңдотуп кой. Мейманкананын караңгы бурчунда аларды эки Мерседес машинеси күтүп туруптур. Алдыңкы машиненин арткы орунунда кирген Каныбек жанында эки колу артына байланып отурган караанды көрдү. Бул Саид болчу. Эки Мерседес от алыша ордуларынан козголушту да биринин артынан бири ээрчишип, дароо көздөн кайын болуп кетишти. Күтүлбөгөн куугунчулар. Мурунку заман. Жоломан капка бекен болуп байланып турган байлыкты жактырбагандай карап турду. Чынын айтканда, бул мен үчүн эң эле жагымсыз нерсе. Алтын дайыма ажалды өзүнө чакырып турат. Алтыны көп адам деги эле узакка көп жашай албайт. Баскан турганын, ар бир кадамын ажал коштоп жүрөт. Мейли эмес, суранып калдың. Булардын баардыгын өзүбүз менен кошо ала кетели, бирок дароо соодалап жиберип, көздөрүн курутуш керек. Болбосо экөө каптагы алтындарды экиге бөлүп туруп, атка арты салышты дагы батыш тарапка көздөй жүрүп кетишти. Аттанаардан мурун Жоломан эски күмбөздөрдүн жанына башын ылдый сала, тизелеп, көпкө чейин каткан казыктай катып турду. Анын атына шап минди да ары жакта атчан турган Улукбекти көздөй бастырды. Экөө жол карата эч үн катышпай бара жатышты. Улукбек өзү менен өзү сүйлөшө, каттуу ойго чөмүлүп кетти. Чын эле бул мергенчи туура айтат. Ушул алтындын азабынан канчылаган адамдар каза табышты. Мени менен дайыма чогуу жүргөн Максут деле карабайсыңбы? Эгер ушул алтын каракшадай болбогондо, эмдигече экөөбүз ээрчишип, ал али тирүү жүрбөйт беле? Азап жеп, тигил Кытайга Үрүмчүгө чейин барып келмек эмесмин. Алтынга азгырылып, Хабибулла көпөс эмне болду? Башы бир жерде, денеси бир жерде калды. Эмдигече соодасын кылып жүрө бербейт беле? Алтынга азгырылып, Хайрулла эмне болду? Өлүгү көмүлбөй ит кушка жем болуп талаада калды. Андан тышкары ортодо канчалаган адамдар өтүп кетти. Алтындын башталышы эле жаман болчу. Казынанын кызыл үңкүрдөн жашыруун алып чыгышкан 15 кыргыз эмне болду? Дароо Когон хандыгынын жазылоочу отряддарынын курчоосунда калышып, бири да калбай тиги дүйнөгө сапар тартышты. Кокусунан күмбөздүн үстүнөн мүрзөгө жашырылып жаткан алтындарды көрүп калбаганда, анын каякка катылганын эч ким билбей калмак. Же Кудай Таалам ушул алтындарды мага бешиниме жазганбы? Чын эле канчалаган гана өлүмдөрдөн калдым. Хайрулла жардын боорунан мени учуратканда эле Максут менен кошо тиги дүйнөгө кете бербейт белем. Орустун солдаттары. Анын оюн Жоломандын үнү чорт эткендей үзүп кетти. Шайтан алгырдыкы десе. Алар эми бул жакка сөзсүз келбей койбойт. Атүгүл каптардын ичинде текшерип жибериши мүмкүн. Эч жакка көңүл бурба, тынч эле бастыра бер. Улукбек башын көтөрө, анча бийик эмес төбөчөдөн чыга калышкан, баардыгы окшош кийинишкен атчан солдаттарды көрүштү. Алдыңкысы дүрбүсү менен экөөнү карап турду да, барып билип келчи деп, булар кимдер экен дегендей экөөнү жиберди.
Улукбек мергенчи экөө аттарынын басыгын ылдамдатышты. Арт жактарында кыйкырып, ат чаап келаткандарга көңүл да бөлүшкөн жок. Алар жакындап келатканда экөө тең аттарынын ооздорун кое беришти. Арттагы орустун солдаттары өз тилдеринде кыйкырышып, качкындарды кууп жөнөштү. Качкындар аттарын каттуу чаап олтуруп, дөбөнүн ары жагына ашып кетишти. Бир кезде тарс-тарс эткен мылтыктын эки жолу атылган үнү кулуп, дөбөнүн башына чыга беришкен эки солдат дароо аттарынан кулап түшүштү. Бир азга ордунан имериле калган Жоломан мергенчи кайра атынын башын буруп, оозун кое берди. Мына, алтындын каргышы башталды. Бул алтындар болбогондо орустун солдаттары келишмек да кайра кетип калышмак. Бөөдөдөн бөөдө бейтааныш эки адам курман болушту. Атын каттуу чаап баратып, мергенчи ушуларды ойлоп баратты. Көп өтпөй эле алиги эки орус солдаттары өлгөн дөбөнүн башына 10 чактыдай солдат чыга келишти. Булар тигилердин жетекчиси жиберген куугунчулар болчу. Өлүп жаткан өздөрүнүн кишилерин көрө дароо буйдалбастан, тээ алыс жакта аттарын каттуу чаап, уруп согуп баратышкан экөөнүн соңунан түшүштү. Алдыңкыларда артта кууп келаткандарда аттарын чаап, каттуу ылдамдыкта кетип баратышты. Уламдан улам акырындап, эки тараптын аралыктары жакындап келатты. Бир кезде арт жактагы орус солдаттары алдыңкыларды аткылай башташты. Жоломан атын каттуу чаап баратып, мылтыгын октоп кирди. Бир колу менен тизгинди кармай, экинчи колу менен мылтыгын арткасына машаны басты эле, тарс эткен үн чыга, алдыда келаткан солдаттардын бирөө атынан учуп кетти. Экинчи жолу атылган ок каттуу чаап келаткан солдаттардын атына тийип, ал каттуу күүсү менен ат паты менен оңкосунан сайылды. Улукбек Жоломандын таамай аткычтыгына өзүнчө баа берип келатты. Канчалык аттарын каттуу чабышканы менен каптагы алтындардын салмагы экөөнө тоскоол болуп жатты. Арттагы куугунчулар улам жакындагандан жакындай беришти. Булардын ой максаты тээ бет маңдайындагы тоолорго жетип, эптеп коктуларды аралап кетүү болчу. Ал жерди Жоломан коен жатагына чейин жакшы билгендиктен орус солдаттарын адаштырып кетмек. Бирок бул ылдамдыктары менен экөө тең тоого үлгүрө алышчудай эмес. Арттагы куугунчулар каттуу ылдамдыктары менен дээрлик 50 кадамдай жакындап келишти. Баары бир булардан оңой менен кутула алчудай эмес. Күтүлбөгөн жерден Жоломан башына бир ой келди. Атын чаап бараткан боюнча каптын оозун ачып, алтын теңге тыйындарды артка чачып, ыргытып кирди. Куугунчулар дээрлик чукул келип калышкан эле. Алар ыргытылып жаткан алтындарга адегенде анча маани беришкен эмес. Мергенчи каптан алтын чөйчөктү алып чыгып, ыргытканда гана алдыда өтө чукул келип калган орус солдаттын бирөөсү атынын тезгинин дароо тартты. Анан атынан дароо секирип түшүп, чөйчөктү баса жыгылды. Жоломан колуна эмне тийсе ошону ыргытып жүрүп олтурду. Куугунчулар улам бирден артта калып, олтурушуп, эч кимиси калбай калышты. Каттуу ылдамдыкта бара жаткан эки качкын ошол ылдамдыктарынан жазбай чаап жүрүп олтурушуп, эртеден бери көздөп келатышкан тоолорго жетишип, коктуларды аралап кирип кетишти. Капчыгайдагы атышуу. Мурунку заман. О Кудай, бу не кылганың? Кайранган алтындарым, кайранган байлыктарым, карачы канчылаган гана байлыктарым жөндөн-жөн эле талаага чачылып кала берди. Улукбек өзү менен өзү сүйлөшө, өзүнчө күйүп-пышып, наалып жатты. Талаага чачылган бул алтындар менен бир адам өмүр бою кенен-кесир жашап өткөнгө жетмек. Кайранган менин алтындарым. Сага алтын керекпи же алтындан да кымбат жан керекпи? Акыры чыдай албай кетип Жоломан мергенчи да анын сөзүн бөлүп жиберди. Эгер алтындарды бирден чачпаганда алар бизди кууп жетип кармап алышып, дароо ошол жерден эле атып салышмак. Биз алардын бейкүнөө эки адамын өлтүрүп салбадыкпы? Анда бир кап эмес, экөөнөн тең айрылмакпыз. Өзүбүз эбакта тегил дүйнөдө жүрмөкпүз. Ушуга да Кудага тоо деш керек. Өңкүрдүн оозуна келген мергенчи атынан жеңил гана секирип түшүп, куржундагы калган алтындарды жерге көтөрүп түшүрдү. Анан аны ары жакка көтөрүп барып, жерге жая төгүп таштады. Ушул эмне? Байлыкпы? Байлык деген адамдын, өзүңдүн ден соолугуң, үй бүлөң, бала бакыраң. Мына чыныгы байлыктан ажырады деп мен айтса болот. Сүйгөн жарымдан, кызымдан ажырадым. Бул деген жансыз дүйнө. Жандуу болуп туруп, жансыз нерсени эч убакта өзүңдөн жогору койбошуң керек. Тээ тоонун башына чыгарып кой. Же суунун түбүнө алып барып ташта. Бир ордуна былк этпей жата берет. Керек болсо колдон колго өтүп кете берет. Ошондуктан муну байлык деп эсептебеш керек. Алтын башың аман болсо мындайдын далайын табасың. Андан көрө өзүңдүн аманчылыгыңды тиле.
Аман калганыңа сүйен. Жерде чачылып жаткан ар түрдүү алтын буюмдар, тыйын теңгелер көздүн жуусун алып, күнгө чагылыша жалт-жулт этип жатты. Жоломан анын жанына басып келип, бир аз тиктеп турду. Биз жыландын куйругун басып аждаарга жем чачып алгандай болдук. Тиги орус солдаттары жерге чачылган алтындарды терип алышкандан кийин жөндөн жөн кетип калышпайт. Алар да бул жоголгон казына тууралуу угуп калышып издеп жүрүшөт болуш керек. Демек алар бизди издеп соңубуздан келишет. Ошондуктан издерибизди жашырышыбыз абзел. Же аларды адаштырып башка жакка алып кетишибиз керек. Көрөсүң, жарым чай кайнамга жетпей алар бул жерде болушат. Мобул мылтыкты. Тиги кылычты ал. Ал дагы колтугуңдагы кош миздүү шамшарыңдын эч пайдасы деле жок. Баса, мылтык атканды билесиңби? Кудайга шүгүр, убагында Хамзанын алдында иштегем. Эң жакшы, демек Хамзанын үңкүрүн жакшы билет экенсиң да. Ооба. Анда кандай кылабыз? Тигилер булаттардын изи боюнча артыбыздан келе жатышат. Бул баштыктагы окторду ал. Ал эми тигил алтындарды болсо жашыра турган жер табам. Ал үңкүрдөн 10 кадамдай алыс жерде жаткан бир кулачтай чоң таштын жанына келди да, мага жардам бер дегендей Улукбекти өзүнө чакырды. Экөөлөп ал ташты ары карай жылдырып жиберишти. Ары жакта терең оюк бар экен. Мергенчи эч ойлонбостон алтындардын баарын чөпүрөккө уруп, ошол ар жагы көрүнбөгөн караңгы оюкка таштап жиберди. Бул жөнүндө эч камсанаба, баары жайында болот. Андан көрө мага жардамдашып ташты ордуна жылдырышып кое. Экөөлөп ташты ордуна жылдырып, мурунку калыбына келтирип коюшту. Таштын алдында оюк бар экенин эч ким ойлочу да эмес экен. Мергенчи жаңылбаптыр. Бир нерсени сезгендей ордунан тура калып, оң кулагын жерге такап тыңшап калды. Алар толук келатышат. Көп өтпөй мунаана бул жерде болушат. Сен тезинен тетиги жар башына чык, мылтык менен аткылап алаксытып тур. Калганын мен тейлейм. Эгерде алар көп болушса, тетигил тоонун кыры менен жүрүп олтуруп, экинчи колотко өтүп кетесиң. Ошол жерде тике жарга бар. Ошонун башына чыгып мени күтүп тур. Буларды алаксытып жүрүп олтуруп, акыры адаштырып, анан мен да ошол жерге барам. Эгер булар аз болсо да, анда ушул жерден эле баштарын тегертебиз. Мен белги бермейинче от чыгарба. Колум менен жаңсап белги берем, ошондо ата башта. Экөө эки жакка бөлүнүп кетишти. Мергенчинин тактекедей түйүлүп, жеп-жеңил таштан ташка секирип чуркап баратканын көргөн Улукбек башын чайкап койду. Өмүр бою ушул тоо таштын арасында кийик, аркар кулжалар менен куушуп чоңойгон неме, карачы, жаш курак өтүп кетсе дагы кандай өзүн жеңил алып жүрөт. Бул жактын коен жатагына чейин билет болуш керек. Ошол себептен булардын баштарын тегертебиз деп өзүнө ишенимдүү айтып жатпайбы? Ал улам-улам артын кылчак-кылчак карап коюп, шагыл таштуу тике тоо менен жардын башына чыгып баратты. Бышылдай күшүлдөй эптеп жатып, Жоломан айткан жерге жетип, тоо бетинен аркы өйзүн карады. Мергенче убакта эле жетип, өзүн карап туруптур. Жерге көчүгү тие электе эле Улукбек бир нерсени ойлоп кетти. Тигил таш алдында жашырылган алтындарын алып мени өлтүрүп таштабайбы? Балким арамзаланып атайлап алып келгендир мени бул жакка. Эгер өлтүрө турганга көзүнө турган болсо, дагы мындан дагы көп алтындар бар экенин айтыш керек. Ошондо өлбөй калышы мүмкүн. Мергенчи акырын ордунан козголо, Улукбекке белги бере баштады. Мунусу тигилер келатат, даяр болуп тур дегенин белгиси эле. Улукбек аны түшүндүм дегендей колун көтөрүп жооп берди да төмөн жагына көз жүгүрттү. Көп өтпөй эле баардыгы окшош кийинишкен топураган атчандар тобу арттарына чаңызгыртыша үңкүргө жакындап келе жатышты. 1, 2, 3. Улукбек биринин соңунан бири ээрчишип келаткан атчандарды сынап кирди. Алдыңкы жол башчысын кошпогондо болгон 12 адам экен. Үңкүрдүн оозуна жеткенде алдыңкы жол баштап келатканы токтогула дегендей белги берди. Бирөөсү түшө калып, аттардын изин карап кирди. Экөө аттары үңкүрдүн ичине алып кирип жашырып коюшкан эле. Мергенчинин берген белгиси боюнча Улукбек атчан тургандардын бирөөсүн далдап мээлеп кирди. Ат деген белгини көргөн соң мылтыгынын машаасын басып калды. Тарс деген үн зооканы жаңырта, атчандардын бирөөсү атынан кыйшайып барып жерге шыпырылып түштү. Солдаттардын баары аттарынан жерге секирип түшүшүп, өз аттарынан далдаланыша Улукбек жакты карай мылтыктарын сунуп калышты. Көп өтпөй эле алар да өйдө карай аткылай башташты. Улукбек бир топ өйдө жакта болчу. Ошентсе да октор ага жете барып, таштарга тийип, чүү деген үн чыгарып атты. Аркы беттен Жоломан ок чыгарып алаксытып тур деген белги берди. Улукбек тигиге айтпаса да мылтыгын төмөн карай багыттап, машааны басып калып атты.
Тарсылдаган мылтыктын үндөрүнө зоо жаңыра, тоодогу жапайы үн куштардын баарын үркүттү. Жетекчисинин буйругу менен баардыгы жабылыша өйдү карап жөнөштү эле, ошондо гана Жоломан ок чыгара баштады. Ал адегенде төмөндөгү буйрук берип аткан жетекчисин томулататты. Анын артынан удаа эки-үчөөсүн кошо сулатты. Солдаттар кайра төмөн түшүп, ар кайсы аттарга далдаланыша, шаштылары кетип калышты. Анын үстүнө жетекчисинин окко учканын көрүшүп, кичине сестине түшүштү. Дүрбүлөң-түшө өз тилдеринде бир нерселерди сүйлөп кыйкырышып, туш келди эле айкыра аткылап жатышты. Көп өтпөй эле Жоломандын бир колу менен мылтыгын кармап алып, таштан ташка тактекедей секирип, башка жакка чуркап баратканын көрдү. Таш башынан сорок этип башы чыга калып, кайра жок болуп кетти. Көп өтпөй эле экинчи жардын башына чыгып барганын көрдү. Анан ал аткылап алаксытып тур деп колу менен жаңсап белги берди. Улукбек түшүндүм дегендей кайрадан мылтыгын уктуп алып, аткылап кирди. Төмөн жактагылар да үспөккө босток аткылап жатышты. Алардын топуракка тийгенде, бурк этип ташка тийгенде, чың эте бир азга жаңыра түштү. Улукбекти баш көтөргөнгө мүмкүнчүлүк берген жок. Жоломан дагы экөөсүн сулатты. Бир кезде жаңыдан мылтыгын уктуп аткан Улукбектин сол жак ийини тыс эте ысый түштү. Көп өтпөй эле ич кийиминен ысык кан жая берди. Сол жак ийини ооруганына чыдабай, мылтыгын таштап жиберип, бөктүшө олтуруп калды. Анан башын көтөрө, Жоломан жакты карады. Ал таштан ташка секире, башка жакка орун которгону чуркап баратыптыр. Кайра солдаттарды алаксытыш үчүн ордунан туруп мылтыгын алды да, бир колу менен октоп, кайрадан аткылап кирди. Жоломан төмөн карай чуркап барып, ар кайсы жерде ташта жашынып калган солдаттарды карады. Казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса дегендей, бул жердеги жер шартын эң жакшы билгендиктен, каалаган жеринен чыга калып, солдаттарды бирден терип, томулотуп атып жатты. Канча калганы белгисиз. Бир кезде эки-үчөөсү арттарына чуркап барып, секирип миништи да, качууга камырышты. Дагы бирөөсү атына мингени баратып, кайра чалкасынан түштү. Аны Улукбек томулотуп аткан болчу. Менин да колумдан бир нерсе келет экен дегендей, ал өзүнө өзү ыраазы болуп, жылмайып койду. Үчөөсү биринин артынан бири ээрчише, аттарын камчыланыша, кайра төмөн карай чаап жөнөштү. Ошол маалда тарс эткен үн чыгып, алдыда бараткан оңкосунан кулады. Чоң таштын үстүнөн ар жакта турган аттардын бирөөнө мышыктай секирип минген Жоломанды мээлеп атмакчы болду эле, ага үлгүртпөй Улукбек аны артынан далык атты. Анын колунан мылтыгы ыргып кетип, жерге кулап түштү да, жаны чыкпай, майда таштардын үстүндө тыбырчылап жатты. Куушуп кеткен 3 караандын соңунан эле айлана эч нерсе болбогондой тымтырс боло түштү. Тирүү калгандар барбы дегендей ар жакты сактана карады. Деги эле кыймыл эткен жан жок. Бир топко турган соң, акырын сактана төмөн карай жылып жөнөдү. Бир маалда тээ төмөн жактагы коктудан тарс этип удаа атылган мылтыктын үнү кулду. Улукбек мылтыгын алдына суна шашпай, төмөн карай түшүп келип, ар кайсы жерде сулап жатышкан орус солдаттарына көз чаптырды. Бирөөсү араңжан кыймылдай, же өлө албай, же бери келе албай эки дүйнөнүн ортосунда кыйналып жаткан экен. Анын жанына басып келип, чекесине мылтыкты такап туруп, машаны басып койду. Тарс эткен үнгө удаалаш, тиги дароо эле оңкосунан сайла, кыймылсыз жатып калды. Көп өтпөй эки атты жетелеген Жоломан мергенчи келди. Аттарга солдаттардын өлүгүн арта салып коюптур. Булардын бирин да соо кетирбеш керек. Анткени үңкүрдү көрүп калышты. Кайра келишмек. Экөөлөп өлгөн солдаттарды санап көрүштү эле, туп-туура 12 адам болуп чыкты. Демек, бири да аман калбаптыр. Көп өтпөй эле экөөлөп өлгөндөрдүн камын көрө башташты. Кеч ойлонулган иштер. Бүгүнкү заман. Демек баары түшүнүктүү. Хамит жылмая, колдору байланып турган үчөөнү карап койду. Экөөңөрдүн бул жакка жөндөн жөн эле келбегениңерди билгем. Ошол себептен өзүмө иштеткен алгам. Сайтты да бекерден бекер издеп жүрбөгөнүңөрдү түшүнгөм. Бул жерде жашыруун бир нерсе бар экенин алдын ала сезгем. Хамит пистолет кармап турган желдеттердин баарын сыртка чыгып тургула деп белги берип, өзүнүн ишенимдүү кишилеринен экөөсүн алып калды. Буга Сайт да, Кахар да, Каныбек да эч нерсе түшүнбөй турушту. Таң калбай эле койгула. Силердин бул жакта эмне максат менен жүргөнүңөрдү мен эң жакшы билем. Ишенбей турсаңар азыр далил таап берем. Хамит бармагы менен сөөмөйүн тарс эткизе белги берип койду эле, бери жакта тургандардын бирөөсү чыгып кетип, кичинекей кутучаны көтөрүп келди.
Сыяга ал диктофон же магнитофон окшойт. Хамит анын точкасын акырын басып койду. Эки адамдын сүйлөшкөн сөздөрү угула баштады. Саид менен Кахардын мейманканадагы сүйлөшкөн сөздөрү бүт жазылыптыр. Ал аз келгенсип Кахар менен Каныбектин өз бөлмөсүндө сүйлөшкөн сөздөрү бүт жазылыптыр. Баардыгы унчугушпай, жарым сааттай алардын сүйлөшкөн сөздөрүн угуп турушту. Анан калганын аягына чейин укпай, Хамит магнитофонду өчүрүп койду. Бир аздан кийин Саид менен Кахардын мейманканадагы сүйлөшкөн сөздөрүн кайрадан угузду. Магнитофонду өчүргөн соң үчөөнү кайрылды. Кана, менин бүркүттөрүм. Буга эмне деп жооп бере аласыңар? Демек, Кыргызстандын бир жеринде катылган эбегейсиз зор байлык жаткан экен да. Анын кайсыл жерде катылганын менимче жалгыз гана Саид билет. Ошондуктан бул оюнга экөөңөр артык баштык кыласыңар. Экөөңөрдүн көзүңөрдү курутам дагы Саидтин өзүн колго алам. Анткени казынанын эбегейсиз зор байлыктын картасы Саидте, туурабы? Ал Саидке карады. Же мен жалган айтып жатамбы? Саид унчуккан жок. Башын төмөн сала бир жерди тешетиктеп унчукпастан олтура берди. Бир аздан кийин ал ооз учунан күн кетти. Менде эч кандай казына жок. Болгон да эмес. Анда бул магнитофондогу сүйлөшкөн сөздөрүң эмне? Жалган айтып жатабы? Бул экөө мени кимдир бирөөлөр менен чаташтырып алышса керек. Мен казына тууралуу силерден биринчи угуп жатам. Баары бир саамга тымтырс болуша айлана тунжурай түштү. Анда мейманканадагы казына тууралуу сүйлөшкөн сөздөрүңө эмне деп жооп бере аласыңар? Кайрадан айлананы жымжырттык кучагына алды. Бир аздан кийин бул жымжырттыкты Хамит бузду. Болуптур. Баары бир силердин тагдырыңар, келечегиңер менин колумда. Мындан ары жакшы жашагыңар келсе, өз кабыргаңар менен кеңеш көргүлө. Жалгыздараак токой болбойт деп өзүңөр айткандай, кыргыз жергесинен баары бир анча байлыкты сыртка алып чыгып кете албайсыңар. Буга биздин жардамыбыз керек. Биздин бул боюнча дасыккан чебер адамдарыбыз бар. Ал эми силер экөөңөр болсо, ал Каныбек менен Кахарга кайрылды. Канча калса эмгегиңер бар силердин. Эгер силер болбосоңор, бул казына тууралуу мен эч нерсе билмек эмесмин. Ошондуктан силердин көп нерселериңерди кечирем. Тескерисинче чогуу иштешебиз. Жакшылап ойлонгула. Менден деги качып эч жакка кете албайсыңар. Ойлонгула жакшылап. Баргыла бошсуңар. Бирок качып кетебиз деп ойлобогула. Силер каттуу кайтаруудасыңар. Өзүңөргө эле жаман болот. Анда түрмөгө камагандай колуңарга кишени салып, сыртыңардан каматтырып таштайм. Саидти өзүнчө бөлмөгө алып кетишти. Кахар менен Каныбек болсо өз бөлмөлөрүнө кетишти. Экөө эки керебетке жата шыпканы тиктеп турушту. Да, экөөбүз бир топ нерседен катачылык, жаңылыштык кетирдик. Бөлмө ичинде биздин сүйлөшкөн сөздөрүбүздү жазып алуучу аппараттар бар экени кантип оюбузга келбеди экен? Балким азырда сүйлөшкөн сөздөрүбүз жаздырып алып атышкандыр. Бөлмө ичин кылдат текшерип көрбөйлүбү? Уже поздно. Мурун убагында ишинсек болмок. Атүгүл ал аппараттарды өзүбүз менен кошо ала да жүрүппүз. Кайсыл жерибизде болду экен? Ручка, саат топчу, көз айнек, кур, дагы эмнелерибиз бар. Алар кийимдерин кылдат текшерип олтурушуп, топчун, саатынын ичинен кичинекей аппараттарды таап чыгышты. Вот, ычем диялат, дагы жакшылап текшер. Бир жерибизде дагы асылып жүргөндүр. Экөө бөлмө ичин кылдат текшерип олтурушуп, өздөрү отурган столдун алдынан, керебеттин жанындагы тумбочкадан, түндөгү жарык берүүчү светильниктин алдынан бир нече кичинекей аппараттарды таап чыгышты. Баардыгын стол үстүнө коюшту да, эки жерде ойлоно туруп калышты. Баары бир өтө кеч болуп калды. Муну күн мурунтадан ойлонушубуз керек болчу. Өңкүрдө. Мурунку заман. Кийинки бөлүм